Кесиптештер, мен FreeCam 8 программасында видео сабакты кантип жасоонун жолун көрсөтөйүн. Бул FreeCam 8 программасын Google Chrome'дон көчүрүп алабыз. Рабочий столго түшкөндөн кийин муну ачабыз. Ачсак, новая запись деген чыгат. Муну басабыз. Мына мындай окно чыгат. Бул окнону чоңойтуп алсак да болот, кичирейтип алсак да болот. Анан даяр PowerPoint'ко жасап алган слайдыбызды ачабыз. А жерде показ слайдов сначала дейбиз. Эми сабагыбызды өтүп сүйлөп баштасак болот. Бул жерде кызыл белгини бассак, сабак өткөнгө даярдана баштайбыз. Мына мен сабагымды өтүп баштайм. Сабагымды сүйлөп өтүп, кийинки слайдка өтүп, бүткөндөн кийин ноутбуктун капталында ESC деген бурчунда клавиша бар. Ошону бассак, бул сабагыбыз сохранить этилет. Мына сакталып калды бул жерге. Бул сабагыбыз даяр болгондо сохранить как видео дегенди басып коебуз. Эгер бул сабактан үн акырын чыгып калса, же болбосо бир шум пайда болсо, туура эмес сүйлөп алсак, анда редактировать ачабыз. Азыркы жазылганын көрсөтөйүн. Мен сабагымды өтүп баштайм. Мына мен азыр сүйлөп өткөн сабагым болду. Мунун үнүн катуу чыгарыш үчүн бул жерден мындай кылып чоңойтуп окей деп коебуз. Сабагымды сүйлөп өтүп, мына үнү катуураак чыгып калды. Удалить шум дейбиз дагы. Бул жерде мисалы бул жерибизден ашык шум болуп калды, же болбосо көп орун сүйлөнбөй калып калды. Ошол жерлерин алып салыш үчүн мындай кылып бөлүп көрсөтүп туруп удалить кылып коебуз. Мына бул жер кесилип алынып салды. Ошентип бул жерин редактировать кылып өзүбүз түзүп алсак болот. Анан сохранить деп коебуз. Мына сабагыбыз даяр болду. Сохранить как видео дейбиз. Бул жерге тема жазышыбыз керек. Мен азыр Асель деп коеюн. Баттабыш үчүн. Анан бул жерге сакталат. Канчалык чоң көлөмдөгү видео сабак болсо, анда бир аз убакыт күтүп калабыз. Бул кичинекей болгон үчүн батыраак көчүп атат. Мына бул сабагыбыз, мына бул жерде Асель деп келген. Ушул жерге түштү. Бул жерден мыштын оң жагын басып туруп, отправить деп бул жерге телефонубузду туташтырып коебуз. Телефонубузга отправить кылып туруп, анан балдарга WhatsApp, Telegram аркылуу жөнөтсөк болот бул сабагыбызды.